Эң көп колдонгон китептерибиздин бири бул. Бардыгы мен колдонгон китептерибиз үчүн мындай маани бербеңиздер, эмнеге жапжаң эмес деп. Анткени биз рабочий китептерибизди постоянно жаабыз да. Жаш мугалимдер мектепке келгенде университетте башка билимди алып келип, балдар менен билим башка билим бериш керек болот да. Бул практикада айрым эле мындай көрүнүп эле турат да. Балдар менен иштештин психологиясына. Бул жерде тапшырманы кантип сурайсың, тапшырманы кантип түзүп келесиң, конспект план жазыш дегендер булар кийинки орунда кайдачы. Биринчи орунда өзүңдүн билимиңди мектеп базасына кышыр. Кич деген нерсе бар, кайра иштеп чыгуу деген. Ушунун бардыгын бизге агай жакта берген да. Биз муну кантип колдонобуз? Ар жума суббота күнү жаш мугалимдер мектеби болот. Абылбай Олманечки биздин жетекчибиз темаларды бөлүп койгон жума сайын бирөөбүз даярданып келип калган мугалимдерге айтып, кийинки жума ошол тема боюнча ачык саатта өтүлөт да. Колдонуш боюнча. Бул мугалимдер үчүн. Андан кийинки чыккан китептерден ошол педагогикалык этиктер деп мугалимнаме чыкты. Эгер муну менен тааныш болсоңуздар, бул жерде агай педагогикалык тажрыйба 45 жылдык тажрыйбасынан атанган тамчыларды сонун берген. Анан биз агайды педагог катары, психолог катары эле таанып жүрүпбүз да, могул китепти алганда биз агайдын экинчи бир дагы башка тааныбаган жагыбызды ачтык да. Оказывается, агайда лирикалык жазуучулук жагы бар. Бор деген темасы бар, бор деген. Жөн эле бор деген тема да. Окусаң бир эле борду окуш ачып берген. Жол деген тема бар. Жөн эле жол да, мындай окусаң жол да. Бирок мектепке келген кезде мугалимдин бир күнү деп койгон. Целый бир күн мугалим кантип жашаган? Мугалим десе бизди сааттан кечке чейин сабак берген кичине элестетет да. Мугалимдин дагы тирүү адам экенин, үй бүлөсү бар экенин сонун ачып берген да. Биякта дагы биз мугалимдер, жаш мугалимдер мектебиде көрүп колдонобуз. Анан бул как педагогикалык катары болгондуктан ата-энелерге да сүйлөшүш керек. Биякта эң баалуу жерлер дагы ата-эне мектептен эмне күтөт? Окуучу мугалимден эмне күтөт? Эч ойлоп көрдүкпү деп? Окуучу мугалимден эмне күтөт? Ата-эне катары мектептен эмне талап кылсак, эмне күтөт? Ошолорду сонун критерийлерин берип койгон да. Андан кийинки китептер бул жетекчиге жеке талап. Бул дагы биз мугалим катары биз 30 баланын лидери катары өзүбүз сезишибиз керек, 30 баланы кантип жетектешибиз керек. Анан бул жерде Разаковдун жетекчилиги боюнча бул агайдын илимий иштеринин бири болуп, Разаковдун өмүр баян изилейт агай. Ошонун жетекчилик сапаттары боюнча кеңири берген да. 3-6 жаштагы баланы тәрбиялап келбизбиз. Муну шпаргалкада пайдалана баштадык да. Бул окуучулар үчүн. Кийин окуучулар менен иштегенде иш жүрбөгөндө мага айтып келет да. Анан ата-энелерге өткөн. Ата-энелер сиздер үчүн китепке мен атайм бул экөө ортого коюлду. Ата-энелер дагы өзүн тарбиялаш керек, ата-эне болушка дейт да. Анан ата-энелерге бул китептин ичинде эмнеси баалуу? Баласынын жаш өзгөчөлүгүнө карата кантип мамиле кылыш керектиги бар. Көйгөй эле айтылып калбай, көйгөйдүн чечими берилди. Маданият үйгүлө болгуңар келсе, кайсы критерийлерди үйүңөрдө өздөштүргүлө. Мен дайым сабакта энелер мектептин окуйбуз деп белгилеп жазып алгам. Үй бүлөдө бала тарбиялоо маданиятын киргизиш керек. Бизде жөн эле тарбиялабай эле багып эле үй бүлө көрөк да. Ошол китеп ата-энелер үчүн шпаргалка. Мындан кийин анан ата-энелерге шпаргалка катары сунуш катары дастаркан чегин университетке айландыралы деген сунуш менен агай чыкты. Бул жерде 22 сухбат берилген. Энелер мектебде биз мында колдонобуз, тапшырма катары беребиз. Бул жума үй бүлөңөрдө бул темада сүйлөшкүлө. Биздин балдарга биз гимназияда тарбия алсак бул темада өттүк, ушул темасы бышыктап бергиле. Биякта үй бүлө бала менен кантип сүйлөшүшүн багыт катары беребиз да. Анан могул китепти мен азыр аябай жакшы көрөм. Эмне десе? Биякта бир караңыздар, билим баалуулугу деп турат го. Ошол 96-жылы түзүлүп чыкканда, анан агай ошол кезде эмнеге билим баалуулугу көрөгөчтүгү ушундаки, элге билимдин баалуулугу жоготуп бараткан маал болгон да. Ошол кезде билим баалуу, кимдин билими бар болсо бааланат балдар деп бизди тарбиялап келди да. Бардыгыбыз жапа турмак азыр билимге жабышкан келсе, азыр Кудайга шүкүр бардыгы билимге жабышат да, билими бар адам бааланат. Агай дагы 30 жыл алдын көрүп койду да. Кудай калса 30 жылдан кийин билим эле бар болсо бааланбай калат да. Демек тарбияны кошуп өстүрсөң, анан баалуу кадр болосуң, анан баалуу адам болосуң. Бул агай бизге 30 жылга дагы бизге багытты көрсөтүп койду. Эмне иш кыларыбызды, каяка барарыбызды, балдарга биз окуучуларга мугалим катары эмне беребиз, ата-эне катары эмне беребиз. Сонун сунуш берди да.